Біздің статистикада, мысалы, 500 кишиден тромбты алып шықсақ, тромб болып, тромб, эмболдарды алып қан тамыр тазаласақ, бір жылда, ошол ковид убагында, мысалы, 2020-2021 жылда 3 эсеге ошо тромбко байланышкан операцияларды көп кылдык. Даже биз ошол эки ковид болуп аткан, ооруп аткан больнойлорду дагы операция кылдык. Тромбдорун алып чыгып, кайра баягы башына кан келтирип, бутуна келтирип кан сактап калганга аракетибизди кылдык да. Вакцинация деген бул единственный способ жанагы сактап калган защита экен да булчу. Вакцинация болбосо, өзүңүздөр көрбөдүңүздөрбү, тати башында, биринчи башында волналарда вакцинация жок болуп атып, канча кишилер кайра ооруп, баягы жакшылап айыга электе кайра ооруп калып, башкаларга жугузуп, мындайча айтканда аябай кыйналышты да оорулар. Кийин мына вакцинация пайда болгондон кийин, бир жолу, эки жолу вакцинация болгон адамдар кийин көпкө чейин оорубай, иммунитети сакталып жүрдү.